Түрдүү көнүгүүлөрдү жасап, мындагы машыгып аткандардын алды 70 жашта. Алардын бири Назакат Алиева. Буга чейин бут оорусунун азабын жакшы эле тартканын айтат. Дарыкана менен ооруканадан чыкпай калганын кошумчалайт. Анан мына ушул машыгуу залына келе баштаганы спорт аркылуу дартынын дабасы табылып, эми мынтип көңүлү ачык. Үйдө балдарым бүгүн барасызбы? Тезирээк жөнүң, саатыңыз болуп калды деп турушат. Нерелерим жакшы барып келиңиз, эне жакшы барып келиңиз деп ушундай жакшы маанайда узатышат. Келгениме 3 айдан ашты. Буга чейин көп дары уколдорду алып, ишкасаным да ооруп калды. Анан ушул жерде угуп келдим. Кудайга 1000 мертебе шүгүр. Азыр жерге отуруп кеңири басып, басканда чарчабай калдым. Мурда шаарларда көрчү элек, чоң шаарларда, Бишкек, Оштордо бизге да ачылса экен деп үмүт кылып жүргөнбүз. Мына ачып койду. Ошо ачкан адамдарга рахмат. Биз курактуу аялдарды чакырат элем. Келип ушинтип машыгып, бир күндө 1-2 саат болсо да ден соолукка жакшы. Буга чейин Баткен шаарында айымдар үчүн гана арналган машыгуу залдары болгон эмес. Андыктан бул демилге көптүн колдоосуна арзып. Учурда мында 60тан ашуун кыз келиндер келип, спорттун түрү менен алектенип жатат. Бизге кыймыл аракет керекчи. Ошо мен көбүнчө айтат элем, ушул бизге пенсионерлер үйдө отургандар келиш керек бу жергечи. Келиш керек. Акырындык менен аларды канап келгенге аракет кылабыз. Себеби үйдө отура берген, кыймылсыз отура бергенден оору ошондон пайда болочу. Давление ошол кан айланбай коюланып калат. Тамырлар созулуш керек. Качан биз ойноп, тамырларды созуп, кыймыл аракетте болгондо кан айлануу системасы жакшы айланат деп ойлойм да. Ошон үчүн жакшы болот деп ойлойм. Ушул жакшы өткөн мендей аялдар чакырганга аракет кылам. 1, 2, 3, 4. Баткендик айымдарды спортко тартып, сергек жашоого үндөп жаткан Гулира Файзуллаева өзү 20 жылдан ашык убакыттан бери медицина тармагында иштеп, элеттик айымдардын ден соолугуна болгон көңүл кош мамилесин жакшы билет. Андыктан мамлекет тарабынан берилген пайсыз насыядан алып, мына ушул айымдар үчүн арналган машыгуу залын ачкан. Чынында эле бул кыймыл, бул жашоо да. Адам дарыга эле чуркабастан биринчи ооруп калса, ошол кыймылдап, денесин чыңдап, жакшы тамактанып, негизи мисалы тизеси ооруса эле биринчи эле операцияга барбастан, бул өзү ден соолук көнүгүүлөрдү жасап, айыгып кетсе болот да кыймыл менен. Адамдар деле түшүнүп баштады. Ушундай залдарга келип, өздөрүнүн ден соолугун чыңдап баштады. Бул ден соолукка эң сонун өзүнүн пайдасын тийгизет. Кайсы гана тармак болбосун ийгиликти имере билген айымдар эңириде улут саламаттыгы үчүн өз ден соолуктарына кам көрүүнү башкы орунга коюшу абзел дейт демилгечи айым. Максатбек Акылбеков, Абдрашид Саттаров, Ала Той 24, Баткен облусу.